The London BBC, саламатсыздарбы? 2019 жылы климат маселеси боюнча орун алган олуттуу окуяларга сереп салабыз. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова. Бразилиядагы Амазон токойун сактап калуу боюнча 10 жылдар бою жасалган аракеттин натыйжасы саналуу айларда жокко чыкканы калды. Жергиликтүү өкүлдөр билдиргенде, жыл башында президенттикке Болсонаро шайлангандан бери бул жакта токойлорду кыюу өжөрлүк менен күчөтүлдү. Амазон токою бүтүндөй жер планетасындагы аба ырайына таасир этет. Абадагы кычкылтектин 20%-ын бөлүп чыгарат. Буга карабастан ар бир мүнөт сайын токойдун bir futbol талаасына тете аймагы кыйылып жатат. Жер бетиндеги эң эле көп түрдүү жашоону камтыган жашыл токой. Миллиарддаган бактырактар эбегейсиз өлчөмдөгү көмүртекти өзүнө сиңирип сактап, глобалдык жылууланууну басаңдатууга жардам берет. Бирок барган сайын такырайган жер жана куурап калган бактын сөңгөктөрү көбөйүп, токойдун ири тилкеси жок болду. Соңку 10 жылдарда айыл чарбасы үчүн көптөгөн бактырактар талаа-талаа болуп кыйылды. Аймакты өнүктүрүү максатында токойду кыюу күчөдү. Бразилиянын жаңы президенти Jair Bolsonaro Amazon токоюн пайдаланабыз деген убада менен шайлоодо жеңип чыккан. Ал токойдун өтө эле көп бөлүгү коргоого алынган деп өз колдоочуларын кубандырган. Анын айлана чөйрө боюнча кеңешчилери катуу кабатыр болууда. Бирок Болсонаро аларды элдин алдында бул тууралуу сүйлөбөгүлө деп тыйып койгон. Токойду сактап калууга аракет кылып жатасызбы? Бул бийлик өкүлүнө жашыруун жолугушууга туура келди. Анын жүзү жашырылып, үнү өзгөртүлдү. Ал өкмөт токойлордун кыйылганын жаап жашырууга аракет кылууда деп айтты. Алар биздин муну айтып чыгуубузду каалабайт. Себеби биз чындыкты айтабыз. Корголгон аймактар бузулуп, бүлүнүп жатат. Бул бийиктиги 50 метр болгон байкоо мунарасынын башынан айлана укмуш көрүнөт. Жапжашыл океан курчап тургандай. Бул дүйнөдөгү эң ири тропикалык токой. Бирок барган сайын көбүрөөк аймакта дарактар кыйылууда. Буга ишениш кыйын. Бирок ар бир мүнөт сайын футбол талаасындай болгон аймакта токой кыйылып жатат. Демек күн сайын 2000 футбол талаасындай болгон жер бошотулууда. Бул кыйроо мындан ары күчөй турганы анык. Бактарды кыюунун негизги себеби мал чарбачылыгы. Мал үчүн жайыт даярдоо зарыл болууда. Бразилиялык уй эти дүйнө боюнча талап кылынат. Президенттин айыл чарбаны кеңейтүү планы жергиликтүү фермерлерди кубандырды. Өндүрүштүк деңгээлде мал багуу ошентип Амазонго жетти. Өкмөт муну андан ары кеңейтүүнү көздөп, токойду коргоо мыйзамын өзгөртүүдө. Бул тууралуу маектешүүгө 2 министрди чакырдык. Бирок экөө тең баш тартты. Бул жерде токой маселесин кантип чечүүнү Бразилия өзү билет. Эч кимдин иши болбосун деп жооп беришет. Бирок канчалык көп бак кыйылган сайын глобалдык жылуулануу ошончолук күчөй берет. Бул жерде келерки жылдары болчу өзгөрүүлөр Бразилиядан алдаганча алыс жерлерге таасир этмекчи. Климаттын өзгөрүүсү планетабыздын бардык аймактарына таасир этүүдө. Бирок айрым жерлерде айырма көбүрөөк байкалууда. Жакынкы чыгыштын айрым аймактары абанын ысып кетишинен улам 2050 жылдары киши жашагыс болуп калышы ыктымал. Иордания эң көп жабыркаган мамлекеттердин бири. Бул жакта барган сайын суу азаюуда. Турак жайларга жумасына 24 саат гана суу берилет. Өлүү деңизи да соолуп баратат. Ысык, кургак жана жашоого мүмкүн эмес. Иорданиянын көп бөлүгү чөлгө айланды. Иорданияда суу абдан тартыш. Климаттын өзгөрүүсү абалды андан дагы курчутуп жатат. Чөлдө өзгөрүүлөрдү байкаса болбойт, бирок өлкөнүн башка аймактарында климаттын өзгөрүүсүнүн кесепети көзгө урунат. Ысык аптаптан улам дүйнөдөгү эң белгилүү жерлердин бири. Өлүк деңиз соолуп жатат. Деңиздин жээгин карап, суу канчалык тартылганын көрсө болот. Деңиздин суусу жылына 1 метрге тартылууда. Буга ондогон жылдар бою бир нече мамлекеттин Иордан дарыясын буруп, өз кызыкчылыгы үчүн колдонуп жатканы себеп. Бирок климаттын өзгөрүүсү абалды курчутуп жатат. Бул бир гана Иорданияга таандык эмес. Кайсы гана мамлекет болбосун, айлана чөйрөдө көйгөй болсо, климаттын өзгөрүүсү аны курчутат. Дарыянын суусу деңизге куюлуп турганда буулануу процесси басаңдап, суу дагы толукталып калчу.
Азыр болсо Чоң дарыя арыктагы суудай болуп эле кошулат. Мындан бир гана өлүк деңиз жабыркап жаткан жок. Климаттын өзгөрүүсү дыйканчылык менен алектенгендерге дагы терс таасир этти. 1980-жылдардын башында аймакта жүргөндө токойду аралап жүргөндөй эле болчу. Бирок бир канча жылдан кийин аймакта кургакчылык күчөдү. Мурдагы дарактар жок боло баштады. Дыйкандар дагы өз фермаларын таштап, жер которо башташты. Айылдардан көчүп кеткендер шаарларга же тоолуу аймактарга кетет. Учурда өлкөдөгү тоолуу аймактар жыш толду. Жакынкы чыгышта болгон дээрлик ар бир согуштан качкандар Иорданияга келет. Сууга талап күчөгөндүктөн өкмөт жер астындагы сууну чыгара баштады. Бирок алар толукталып туруу үчүн жаан-чачын керек. Жамгыр болсо барган сайын аз жаап калды. Илимий изилдөөлөргө ылайык, жер алдындагы суу дагы 50 жылга жетет. 50 жылдан кийин эмне болот? 50 жылдан кийин суу алуу үчүн андан дагы терең казабыз. Канчалык терең деген сайын сууну сордуруп алуу кымбатка түшөт. Ал аз келгенсип, бул суу дагы бир күнү түгөнөт. Эмдиги муун биздин балдарыбыз азыркы чечимдерибиз үчүн бизди кечирбейт деп ойлойм. Себеби азыр деле абалды оңдоого мүмкүнчүлүк бар. Бир нече жылдан кийин кеч болуп калат. Аймактагы мамлекеттер деңиздеги суунун тузун бөлүп салып, ичүүгө жарамдуу кылат. Бирок бул кадам көптөгөн электр энергияны талап кылууда. Иорданияда азырынча андай мүмкүнчүлүк жок. Ошол эле учурда өлкөдө күн көп тиет жана шамал дагы бар. Эми маселени жайгаруу үчүн Иордания жашыл технологияга көңүлүн бурду. Шамалдан электр энергия алуу долбоорлор келечекте энергия импортун кыскартат деген үмүттөр айтылууда. Учурда өлкө электр энергиясынын 12%-ын жаңыланчу булактардан өндүрөт. Эмдиги жылы бул санды 20%-га жеткирүү боюнча план бар. Келечекте температура мындан дагы көтөрүлөрү күтүлүп жатканда, жаңыланчу булактардан алынган энергия суу издөө үчүн колдонулат окшойт. Сиз көрүп жаткан BBC 2019-жылдагы каршылык акциялар жөнүндө жаңылыктарга да токтоло кетели. Июнь айында Кытайга экстрадициялоо мыйзамына каршы Гонконгдо демонстрациялар күчөдү. 100 миңдеген тургундар нааразылыгын билдирип көчөлөргө чыкты. Демонстрация бир нече жумага созулган соң, аймактын лидери Керри Лам мыйзамды токтотуп койгон. Бирок активисттер жүрүштөрдү улантып, толук демократия орнотулушун талап кылды. Алар ошондой эле активисттерге күч көрсөткөн полициянын аракеттери тергөөгө алынсын дешиди. Апрель айында Судандын көптөн бери бийликте турган башчысы Омар Аль-Башир аскердик төңкөрүштүн натыйжасында бийликтен кетти. Бул окуяга чейин бир нече ай бою экономикалык кыйынчылыктарга байланыштуу нааразылык акциялары өтүп келген. Августта аскер жетекчилери менен оппозиция лидерлери бийликти бөлүшүп жүргүзүүгө жана 3 жылдык өткөл мезгилден кийин шайлоо өткөрүүгө макулдашкан. Венесуэлада гиперинфляция, электрдин өчүрүлүшү жана азык-түлүк менен дары-дармек тартыштыгынан улам бул жылы ири каршылык акциялары орун алды. Андан сырткары өлкөдө бийлик үчүн кармаш жүрүп, президент Мадурону бийликтен түшүрүүгө аракет кылууда деп өкмөт оппозиция лидери Хуан Гуайдону айыптады. Гуайдо январь айында өзүн убактылуу президент деп жарыялаган. Ошондон бери Гуайдо каршылык акцияларын өткөрүп, өлкөнүн армиясын өз тарабына тартууга аракет кылды. Быйыл климат маселесине байланыштуу дагы жүрүштөр Лондондон баштап Лагос, Майами жана Мексико Сити сыяктуу ири шаарларда жүрүп келди. 2019-жылы климат маселесине дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бургандардын алдыңкы сабында 16 жаштагы швециялык окуучу Грета Тунберг турат. Гретанын чакырыгын жактап миллиондогон адамдар нааразылык жүрүштөрүнө катышты. Аба ырайынын ысышын алдын алууга жетиштүү аракет көрүлбөй жатканына каршылык билдирген акциялар кандай өнүккөнүнө серип салалы. Бул жаштар көчөгө чыгып каршылыгын билдирүүдө. 2019-жылы дүйнөнүн булуң бурчунда миллиондогон кишилер климаттын өзгөрүүсүнө кабатырлануу билдирип, нааразылык жүрүштөргө катышты. Жаштар өзгөчө активдүү чыгып, арасынан бир жаш кыз айырмаланып турду. 2018-жылдын август айында Грета Тунбергдин аты чыга баштады.
Анда 15 жаштагы кыз мектепке барбай, 3 жума бою Швециянын парламентинин алдында нааразылык акциясын өткөрдү. Андан кийин ошол акциялар ар бир жума күндөрү болуп жатты. Бара-бара башка окуучулар дагы кошулду. Келечек үчүн жума күнү деп аталган жаңы кыймыл пайда болуп, жаштардын толкунуна түрткү берди. Активист кыздын атагы чыгып, Грета дүйнөнүн саясий жана диний лидерлерине климат маселеси тууралуу оюн жеткизе айтууга мүмкүнчүлүк алды. Сентябрь айында Грета Тунберг Нью-Йоркто Бириккен Улуттар уюмунун климат боюнча саммитинде өнөктүгүн улантты. Ал учак менен жол жүрүүдөн баш тартып, айлана чөйрөгө зыян алып келбеген күндүн кубаты менен жүргөн кеме аркылуу Британиядан Нью-Йоркко жетти. Кемеде эч кандай шарттар, ыңгайлуулуктар болгон эмес, бирок ага карабай Грета дүйнө лидерлерине айтчу сөзүн жеткирүүгө кечикпей келди. Эл кыйналып жатат, көптөр өлүмгө туш болууда. Бүтүндөй экосистемалар кыйрап жатат. Адам баласы массалык тукум курут коркунуч алдында турган чакта, силер акча жана экономикалык өнүгүү тууралуу жомокторду айтып отурасыңар. Уялбайсыңарбы? Сентябрь айында дагы миллиондогон кишилер глобалдык климат жүрүшүнө чыгышты. Лондондо башталган Extinction Rebellion аттуу климаттын өзгөрүүсү боюнча жүрүш өкмөттөрдү климат боюнча чукул кырдаал жарыялоого чакырды. Аталган топ зомбулук менен коштолбогон жүрүшкө үгүттөйт. Апрель айында алардын акчасынан улам Лондондун айрым аймактарында кыймыл токтоду. 11 күнгө созулган каршылыкта 1000ден ашуун киши камакка алынды. Октябрь айында дүйнө жүзү боюнча 60тан ашуун шаарда нааразылык акциялары кайрадан дүртетти. Бирок ошол жүрүштөрдүн биринде Лондондун коомдук транспорту үзгүлтүгө учураган соң тургундар буга катуу нааразы болду. Менин оюмча көпчүлүк тургундар демонстранттарга жан тартып жатат. Бирок алардын кылган иштери лондондуктардын күнүмдүк жашоосунда тоскоолдук жаратууда. Биз тиричилигибизди өткөрүп жатабыз. Анан ошол иштерибизге болгон тоскоолдуктар бизди жүдөтүп жатат. Демек бул каршылыктардан кандайдыр бир жыйынтык чыктыбы? Жакында АКШ глобалдык температуранын көтөрүлүшүн токтотууну көздөп 2015-жылы түзүлгөн тарыхый макулдашуу климат боюнча Париж келишиминен чыгуу процессин расмий баштады. Бирок 70тен ашуун өлкө 2050-жылга чейин көмүртек газынын бөлүнүп чыгышын дээрлик кыскартуу милдетин алышты. Климат боюнча чукул кырдаал деген түшүнүк азыр кеңири таркай баштады. 11 000 окумушту колдоп кол койгон билдирүүдө дүйнө катастрофага туш болуу коркунучунун алдында турганы айтылат. Бирок дүйнөнүн булуңгучунда орун алып жаткан жүрүштөр үмүт жаратууда. Эми жылдын эсте калган спорт жаңылыктарына токтоло кетели. 2019-жылдын дүйнөлүк рагби чемпионатын Түштүк Африка утуп алды. Японияда өткөн оюнда Түштүк Африкалык команда Англияны 32-12 эсебинде утуп алып, 3-чү жолу чемпион намын алышты. Мында чоң айырма менен жеңишке жеткен финалдык оюн 2-чи жолу гана болду. Ошентип Түштүк Африка турнирди эң көп жолу уткан команда катары Жаңы Зеландияга теңелди. Июнь айында Ливерпуль Чемпиондор лигасында жеңишке жетип, Европа футболундагы эң ири титулду аркалашты. Кызылдар атандашы Тоттенхэмди 2-0 менен утуп, жеңүүчү голдорду Мохамед Салах менен Дивок Ориги киргизген. Юрген Клопптун оюнчулары өткөн сезондо финалда Реал Мадридке 3-1 менен утулуп калган эле. Ушуну менен Ливерпуль бул чемпионатты 6 жолу утуп жатат. Новак Джокович көптөн берки атандашы Роджер Федерерди утуп, Вимблдондун чемпиону болду. Эки чоң оюнчунун таймашы 4 саат 57 мүнөткө созулуп, турнирдин тарыхындагы жалгыз оюнчулардын эң узак финалдык оюну болду. Ошентип Джокович Вимблдон турнирин 5 жолу жеңди. Аялдар арасында румыниялык Симона Халеп финалда Серена Уильямсты жеңип, биринчи жолу Вимблдон чемпион намын алды. Берүүбүздү ушун менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Гүлнара Касманбетова. Саламатта болуңуздар. Thank you.